Найти выживших после вируса. Провести анализ крови. Красный результат. Увести на базу. Альфа, бета, гамма, дельта, эми болсо омикрон. Дүйнө жүзүнө коронавирус илдетинин миңдеген штаммы жайылды. Адам өмүрү үчүн коркунучтуулар ондон ашат. Быйылкы кышта омикрон штаммы кулачын кенен жаюуда. Кесепетинде Кыргызстанда көп кубулма коронавирустун 4-чү толкуну башталды. Андыктан бүгүнкү чыгарылышта омикрондун кайдан чыкканын, анын белгилерин, дарылоо ыкмаларын айтып, сасык тумоодон кантип айырмалоо жөнүндө маалымат менен бөлүшөбүз. Кыскасы сиздер менен мен Наргиза Асекова, салам. Омикрон штаммы 32 жолу генетикалык өзгөрүүгө дуушар болгон коронавирустун бир түрү. Бул вирус алгач Түштүк Африка Республикасында аныкталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун бул түрүнө омикрон деген ат беришкен. Тагыраагы грек алфавитинин 15-чи тамгасы менен атап коюшкан. Здесь можно посмотреть, откуда начал распространяться вирус. Омикрон штаммы дыкат изилденип бүтө элек. Ошентсе дагы ал COVID-19-дун мурунку түрлөрүнө караганда 4-5 эсе тез жугары аныкталган. Ал эми вирус канчалык көп жайылган сайын анын мутацияланган түрлөрү ошого жараша көбөйө берет. Буга чейин мындай жугуштуу вирусту көрө элек болчубуз. Мурда кызамык өтө жугуштуу оору болуп саналса, коронавирустун омикрон штаммы андан өтүп кетти. Өкүнүчтүүсү бул штамм сүйлөшүп турганда же оорулуу адам улутунуп, эстеп койсо эле бир топ жерге жайылып кетүүгө жөндөмдүү экен. Ал эми чүчкүрсө, тегеректе турган 100дөй кишиге вирус жукту дей бергиле. Эске салсак, омикрон штаммы Түштүк Африкада 2021 жылдын 11 ноябрында катталган. Саналуу айлардын ичинде бул штамм дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүн каптап, Кыргызстанда 12 январда катталган. Соңку аптада жугузуулардын саны тынымсыз өсүүдө. Омикрон штаммынын жайылышы, илдеттин оорлугу жана кайра жуктуруу тобокелдигин изилдөө иштери уланууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, омикрон штаммы организмдеги протеиндин курамына таасир көрсөтөт. Франциянын саламаттык сактоо министрлиги омикрон жумшак сезилгени менен алда канча жугуштуураак деп тыянак чыгарган. Бул чарчаган абалдагы медицина кызматкерлерине жана кыйроонун босогосунда турган саламаттык сактоо системаларына дагы бир топ кыйынчылыктарды алып келет. Мындан улам 2020 жылы күзүндө пайда болгон дельта жана туура бир жылдан кийин табылган омикрон штамдарынын айкалышы COVID-19-дун цунамисин жаратат деп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы коңгуроо салган. Лондондун профессорлору омикрон штаммы жеңилирээк симптомдорго ээ болгондуктан жарандар аны сууга өткөрүп алуу же сасык тумоодон айырмалай албай калышы ыктымал дешет. Простите, вы сказали 5? Первая стадия. Симптомы похожи на грипп. COVID-19 анын ичинде омикрон штаммын дем алуу органдары аркылуу жуккан инфекциядан кантип айырмалоо керектигин айта кетели. Лондондогу профессорлор миңдеген жарандардын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүшүп, омикрон штаммына чалдыккандарда көбүнесе кандай белгилер пайда болоорун талдап чыгышкан. Эң көп кездешкен 5 симптом: мурундун агышы, баш оору, чарчоо, чүчкүрүү жана тамак оору. Мы диагностировали только 4 стадии болезни. Омикрон штаммы тамак жана мурун көңдөйүндө ооруну козгогону менен өпкөнү жабыркатпайт. Мындай билдирүүнү орус профессорлору жасашкан. Алардын айтымында аталган штамм жаштардын жана чүрпөлөрдүн арасында көп катталууда. Бирок улгайган адамдарга салыштырмалуу жаштар жана чүрпөлөр бул илдетти жеңил көтөрүшөрүн белгилешкен. Илимпоздордун баамында симптомдордун жеңилирээк болуп калышына көптөгөн адамдардын эмдөөдөн өткөнү же кандайдыр бир иммунитет иштелип чыгышы себеп болушу мүмкүн. Я там выжила. И здесь выживу. Я справлюсь. Мындан улам ак халатчандар эмдөөдөн өтө элек жана оор илдеттер менен жабыркаган жарандарды сак болууга чакырышат. Омикрон штаммы азыркы коронавируска каршы колдонулуп жаткан вакциналарды тоготпой койгон учурлар дагы бар экенин Германиянын окумуштуулары билдиришет. Берлиндеги вирусологдор коронавируска каршы вакциналарды алып, жада калса бустердик эмдөөдөн өткөндөр дагы омикронду жуктуруп алышы толук мүмкүн деп кабатыр. Анткени организмдин иммундук коргонуусун омикрон айланып өтөөрүн байкашкан. Первая стадия поддается лечению.
Эгер сиз өзүңүздү тумоолоп калгандай сезип жатсаңыз, анда дароо тест тапшыруу кажет, дейт Лондондун профессорлору. Болбосо жеңил симптом же эч кандай белги байкалбаса, анда башка жарандарды, тагыраагы улгайган жана өнөкөт оорулары бар адамдарга коркунуч туулат. Ал эми Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү тест тапшыруунун кажети жок деп эсептешет. ПЦР алуунун да кажети жок. Анткени ушундай простуда, жанагындай састымалоп температура же жөтөлө турган адамдын бардыгы, чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынан улам, ПЦР албастан эле өзүн коронавирус жукту деп эле эсептеп, үйүнө барып өзү жеке изоляция болуп. Коронавирустун мурунку түрлөрүндө жыт, даам сезилбесе, омикрон штаммында классикалык симптомдор дээрлик кездешкен эмес. Эгер адамдын дене табы жогорулап кетсе, анда ал биринчи коңгуроо. Анткени сууга өткөндө дене табы көтөрүлбөйт дешет адистер. Кокустан эле тынбай жөтөлүү дагы коронавирустан белги берет. Андыктан тест тапшырып коюу ашыктык кылбайт. Док! Где тебя черти носят? Скорее, проверь ее, сделай анализ! Омикронго чалдыккандардын мурду агып, бүтүп калышы толук мүмкүн. Эгерде температура, жөтөл жок болсо, жыт сезип, табитиңиз тартып жатса, анда эч кандай көйгөй деле болушу мүмкүн эмес. Ал эми омикрон алгач пайда болгон Түштүк Африкада аталган штамды жугузуп алгандардын айрымдарынын ичи өтүп, тамак сиңирүүдө маселе жаралганын аныкташкан. Ошол эле маалда Британиянын окумуштуулары омикрон негизинен дем алуу органдары аркылуу жуккан инфекция экенин белгилешет. Есть и другой факт, что вирус размножается преимущественно в верхних дыхательных путях, то есть в горле, в носу, и редко опускается в легкие. Баса, омикрон штаммынын дагы бир белгиси адамдын бели ооруп, тер басат. Омикронду жөнөкөй грипп, сук тийүүдөн айырмалоо өтө оор. Мындан улам ак халатчандар дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, булчуңдар ооруп баштаса, дарыгерге кайрылып, коронавируска каршы тест тапшырууну сунушташат. Бул жөн гана грипп деп тобокелге салуу илдеттин өөрчүп кетишине алып келерин эскертишет. Чем больше у нас штаммов, тем больше будет вероятность, что будет приходить уже тот вирус, про который наша иммунная система забыла. Омикрон штаммын үй шартында өз билемдик менен дарылоого болбойт. Анткени көп кубулган коронавирус илдетин дарылоодо жада калса дарыгерлер дагы дары-дармекти өтө кылдаттык менен жазып беришет. Түрдүү препараттар, антибиотик же витаминдер жардам бериши мүмкүн. Ошол эле маалда тескерисинче адамдын абалын начарлатып дагы жибериши ыктымал. Андыктан ден соолукту тобокелге салаардын алдында дарыгердин кеңешин угуу кажет. Дагы бир маанилүү жагдай. Антибиотиктер вирусту өлтүрө албайт жана пайдасыз. Антибиотиктер вирус эмес, бактериялар менен күрөшүшөт. Эгер вирус бактериалдык пневмонияны козгосо, анда дарыгерлер антибиотик жазып беришет. Анын өлчөмүн бир гана дарыгерлер аныктай алышат. Эгер антибиотиктерди дайыны жок иче берсе, анда адамдын организми ага туруктуу болуп калат. Кийин антибиотикти ичиш керек болуп калганда, анын жардамы тийбейт. Омикрон штаммы жогоруда айткандай толук изилденип бүтө элек. Андыктан коронавирустун бул түрү боюнча эки ажырым ойлор арбын. Омикрон жеңил өтүүдө, андыктан пандемия акырындык менен соңуна чыгып жатат деген пикирин орусиялык окумуштуулар билдиришкен. Ошол эле маалда башка чет элдик илимпоздор омикрон тескерисинче коронавирустун келечегин улап жатат деген ойдо. Думаю, она заражена. Несите в карантин А и готовьте к обработке. Гонконгдогу окумуштуулардын изилдөөсүндө омикрон башка штаммдарга салыштырмалуу 70 эсе тез жайылат деп айтылган. Бул кааласак да, каалабасак дагы ар бир үйдүн босогосуна келет дегенди түшүндүрөт. Дагы бир жолу кайталай кетсем, коронавируска каршы вакциналар омикрондон толук коргой албаса дагы жардамы тиет. Вирусту кайра жуктуруп алуу коркунучу бар. Бул штамм көбүн эсе жаштарга жана чүрпөлөргө жармашат. Өнөкөт оорулары барлар жана карылар коронавирустун бул түрүн оор көтөрүшү толук мүмкүн. Айрыкча жүрөгү ооруган,
кант диабети, бөйрөк жана боор жетишсиздиги, рак илдети менен алышкандар жана ВИЧке чалдыккандар. Мисал менен түшүндүрсөм, эгер мурун 100 бейтаптын ичинен 20сы илдетти оор көтөрсө, азыркы кырдаалда алардын саны азайып кетпейт. Анткени жаңы штамды жуктуруп алгандардын саны арбын. Андыктан вирус массалык түрдө жайылып жатканын эске алганда, омикрон штамын оор көтөргөндөрдүн саны көбөйүшү толук мүмкүн. Докажите, что вы оба не заражены, иначе сюда не войдете. Андыктан колдон келишинче эмдөөлөрдөн артта калбай, эл көп чогулган жерлерден оолак болуп, бет кап тагынууну жана аны тез-тез алмаштырып турууну унутпай, колду самындап жууп, башкалар менен аралыкты сактоо, имаратты желдетип, нымдуу тазалоо өтө маанилүү эрежелер. Бүгүнкү чыгарылышта биз COVID-19дун бир гана түрүн талдап берүүгө аракет кылдык. Материал кызыктуу жана пайдалуу болсо, лайк басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Көрүшкөнчө.